Бар бизде могу Кыдыракеде турат. Кыдыракке Кургойдон ылдый кеткенден кийин Разбор жерге анда. без препятствий справа деп туруп. Тоскоолдуктан качуу, Жолду жүрүүдө айдоочулар эң оболу жол белгилерине маани берүү керектигин эскерткен. Каракол шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери шаардагы автобекеттеги жүргүнчү ташуучу айдоочулардан жол эрежелери боюнча сурашты. Айрымдар билгендерин айтып аракет кылса, көпчүлүк айдоочулар эрежелерди толук биле беришпейт. Железный дорожный знак. көп багыттагы, многопутная. Бул биздин Караколдун аймагында бар. Караколдо бизде бар. Кыдыраке көчөсүндө турат. Тоскоолдук болуп калат. Тоскоолдук. Кыдыраке көчөсүнүн ортосунда жашыл аймак бар, билесиңерби? Бизде Караколдо Токтогул көчөсүндө, Ленин менен Токтогулдун кесилишинде турат. Токтогул көчөсүндө. Бул деген автоунаалардын токтолуктуу эрежеси да парковкага жараша көрүнүпсү. Мыякта параллельный турат. Парковканыкы да. Обочинага чыгып токтойт. Кайталап турабыз, себеби биз деген регулярный маршрутта иштейбиз да. Каракол Бишкек маршрут каттамын тейлейбиз. А бизге сөзсүз керек кошумча дагы окуп кайталап турабыз. Мен ошо автомектепти бүткөнүмө 40 жыл болуптур, быйыл 86-жыл бүткөм. Жол белгилерин билип, каттамда маани берип, рулду башкаруу кырсыктарды алдын алат деген жол сакчылары шаардагы Каракол Бишкек жүргүнчү ташыган такси кызматындагы айдоочулар менен жолугуп, ылдамдыкты так сактоого, жол эрежелерин билүүгө чакырышты. Бул жакта дагы айдоочулар деле жол эрежелерин толук билбегендиги рейдтин жүрүшүндө аныкталды. 93-жыл. 93-жылдан бери сиз азыркы күнгө чейин жол эрежесин мындай кайталап эске салган күнүңүз болобу же болгону жок? Эми могу жолдо эмне знак болсо ошолорду билебиз, а так калган жок да бизде. Мисалы көп знак жок да. Андан берки Кыргызстанда болгон знактардан мурун эрежени 90-жылдан бери уже унутуп калган учурларыңар бар. Отурушка чыкты, унуттук да конечно. Жол кырсыктарын болтурбоо жана алдын алуу максатында. Андан тышкары биз азыркы учурда Каракол шаарынын ичиндеги айдоочулардан жол белгилери боюнча бир сыйра эске салып, алардан канчалык деңгээлде билет экендиги тууралуу сурамжылоо иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө айдоочулар анча-мынча билбеген белгилерин билип, андан тышкары эске салып даярданып алышат. Лицензияны 1-июлга чейин узартты деп такси кызматындагы кээ бир айдоочуларыбыз туура эмес түшүнүп атат. Бул лицензия алыш керек. Ал лицензияны алуу мөөнөтү азыр жетишпегендиктен 1-июлга чейин узартылып, 1-июлга чейин биз тараптан рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп, атайын айыппулдар салынбайт. Буга чейин Кыргызстанда айдоочуларды жол эрежелерин бузган учурда жол эрежелерин билүү боюнча тесттен өткөрүү жаңы ыкмасын киргизүү сунушталган. Бул чара жолдогу коопсуздукту жакшыртуу жана айдоочулардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында ишке ашырылары каралган. Тест жүргүзүү жол эрежелери бузулган жерде айдоочулардын жол белгилерин жана негизги эрежелерди билүүсүн текшерүүгө багытталган. Эгер айдоочу тесттен өтө албаса, анын айдоочулук күбөлү убактылуу алынары каралган. Учурда мындай рейдтер облустун башка район шаарларында да өтүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаары.